Ассаламу алейкум жамаат. Жана прямой эфир кылып туруп таксиде реальный время менен такси кылып атпаймынбы? Ошол жерде вопростор көп болуп атат да. Арендада кандай экен жумуш, аренда кандай негизи, аренда барып иштесем болобу, болбойбу деген вопростор көп болгон үчүн ошол вопросторго, суроолорго жооп берип коеюн деп чечтим. Негизи аренданын темасы кандай? Аренда алыш үчүн залог 20 миң, 25 миң, 15 миң, 10 миң акча керек экен. В зависимости от парка. Мисалы үчүн мен алган аренданын акчасы 2 миң сомдон күнүнө 6-1 график менен болгон да. То есть получается бир жуманын ичинде бир күн выходной, любой күнү алып туруп, ошол күнү айтып койсом болот да. Мисалы үчүн мен ушул күнү выходной деп, ал күнү там кааласаң иштесең болот, өзүң үчүн кааласаң дем алсаң болот. Ну или кааласаң просто там эки жака барып ойноп жүрүп дегендейчи. Имеется в виду машина сенин распоряжениеңе болот да. Ремонттор полностью ошол парктын атында от и до ремонт. Кээ бирки парктар бар экен, или кээ бирки бергендерчи часиктер. Там ходовканы 50 кылабыз, там май сайын өлөм алыштырып берем, там ходовканы 50 кылабыз деп. Ошондой условиялар бар экен. Кээ биркилер бар экен, там 25 миң залог, короче, минимальный срок аренды 1 ай, 2 ай, 3 ай депчи. Типа 1 айдын ичинде жумуштардан чыгып башка жака кете турган болсоң, же болбосо там жумушту алмаштырган болсоң кандай болот деп суроо берсем, ошону карап туруп аны аласың да деп атпайбы? Типа ошолор ойлоп калды. Эми алар деле түшүнүш керек, конечно. Но негизинен просто ал жагы кичине невариант экен да. Анан кийин ар кимде ар кандай случай болуп калат. Мисалы үчүн там акчасы, то есть акчасы башка жерден пайда болуп турган бир жумуш пайда болуп калышы мүмкүн, там или еще что-то. Ошондой моменттер бар экен. Москвада Россияда, Москвада эме го. Машинаны аласың, там за 3 дня эме кыласың, предупреждение кыласың, апарып бересиң, или эгерде срочно болгон болсо ошо башында депозитти эме кыласың, 5 миң бергенсиңби, 3 миң бергенсиңби, или накопительныйбы, ошону апарып таштап коесуң да. Кичине более-менее эмерээк. А бул жерде андай тема жок экен, короче. Бул жерде ошондой залог депозит берет дейсиң, анан кийин карап ойлонот экенсиң да, короче. Нифига себе, забор болуп койтук ушундар. Ошондой тема экен, короче. Кимде ким ошо арендага машина алам деген болсо, кайрылсаңыздар болот. Машина алам дегендер эмес, имеется в виду, машинага тапшырам дегендерчи, реклама катары. Ошол эгерде кимде ким келип машинага арендага алып такси кыламын деген болсо, ошондой эме условиялар менен бар экен, если шточу. Ошого кому надо иштесеңер болот. Бүгүн мен как раз таки ушу выходной алдым да, получается. Эртең менен чыгып прямой эфир кылып туруп, анан кийин мындай карап көрсөм кичине жумуштар бар экен, ошону бүтүргөнчө паркка жазып койдум, бүгүн выходной деп. Бүгүн ошондо бербейм да акчачы, получается. Эртең чыгып, эртең уже күндүкүн алат да. Ошол, ийгилик барыңыздарга.